Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, şu adam өлгөндөн кийин аркасынан сооп барып тура турган амалдардын бири бак тигүү дейт. Не экени? Бак тигүү. Аларда эми курма бар эле, мөмөлүү дарак тигүү. Мына кече эле бир балдарыбыз менен сүйлөшүп отурат элек. Азыр караңыз, ушу мусулмандар ушуну кылбай атат да, мусулман эместер кылат. Каристер 10 бак тигет экен. Ар бири. Биз 7 миллион халк, эгерде ар бирибиз ушу 10 бак балаңа да тигип, өзүңө да тигип 70 миллион болуп кетмек да. Алар кыйбайт экен, тигет экен. Аларга бу дүйнөдө киче пайдасы бар. Ахиретте пайдасы жок. Бирок буну мусулман кылыш керек эле. Буну мусулмандын иши болчу. Ушуну башкалар алып колдонуп өсүп атат, биз буну кылбай төмөнгө кетип атабыз. Мына ушундай баягы азыркы сөз менен айтканда акция деп атпайбы? Ушундай сөз менен айтканда мотивация деп атпайбы? Ар кандай сөздөр чыгып кетти. Ушуларды бир жүргүзүшүбүз керек ушуларды. Туугандар, давай деп. Муну жазында тигейлиби, кышында тигейлиби, жакшынакай жерлерди бөлүп берсе жашылдандырууну. Мына садакай жария мына. Өлгөндөн кийин сооп бара турган мына. Эгерде сиз, Аллаху акбар, мөмөлүү дарак тигип кетсеңиз, ошол мөмөдөн жолоочулар жейби, конок жейби, ким жесе сизге сооп бара берет да. Жада калса, түшүп калса, кумурскалар жесе да сооп сизге барат. Көлөкөлүү болсо бир адамдар ошол жерде жолоочулар отуруп көлөкөлөп кетсе да сизге сооп барат. Мынаны айткан киши жок болот. Ким бирибизге качан айтабыз? Канча молда айтат? Биз бирибизге айтып, анан алхамдулилlah акырынан баштасак укмуш эле болмок. Кудук казгандар, суу чыгарып келгендер, сооптора. Ошондой эле мечитке Кур'ан-ы Каримди алып келген. Илим алган. Суу чыгарганды айтат. Ушулардын баардыгы алхамдулилlah, ушу менен кошо эле субханалла өлүккө көр казган. Өлүккө эмне экен? Көр казган. Бир риваятта келет. Бирөөгө сиз үй салып бердиңиз. Машаалла, өлгөнгө чейин соон аласыз. Бирок өлүккө сиз үй сала турган болсоңуз, кыямат күнгө чейин соон аласыз. Кыямат күнгө чейин үй салып бергенди соон аласыз. Канча күнгө чейин? Кыямат күнгө чейин. Эмне соон? Өлүккө үй салып бергенди. Көр казган, өлүккө үй салып бергенди соон алат экен. Кыямат күнгө чейин үйлүү кылып койгондун сообу сизге жазыла берет экен. Бирок алымдар айткан, эң күчтүүсү садакай жариянын илим таркатуу деген. Не деген экен? Илим таркаткандан дагы өткөн садакай жария жок деген. Ошон үчүн иншалла мына жерден баарыбыз ушундай колдонсок болот. Мен эле айтып берип атам, мен киши Кур'ан, хадистен айтып атам. Динди айтып атабыз, илим таркатып атабыз. Сиз деле ушуга шериктеш болуп, я Алла, мага да тоофик бер, ушуну башкага жеткирейин. Аялыңызга айтып барыңыз, апаңызга айтып барыңыз, атаңызга айтып барыңыз, бир тууганыңызга айтып барыңыз, досторуңузга, кошуналарыңызга жакшы жаман айтып барыңыз, шериктеш болосуз баары. Илим таркатайын.